Бүгін өзгөчө күн, жаз, аял, өмүр, булар керемет тартуулаган түшүнүктөр. Сиздерди куттуктоо үчүн биз аябай ойлондук, толкундандык, сөздөрдү издедик. Аял затынын улуулугу, сулуулугу жана кубаттуулугу чексиз. Жаз, бүгүн жаздагы мезгили келип турган убак, өзү бул тирүүлүк, жандануу дегендей. Бирок жаз эмес, үйүбүздүн түбөлүктүү жылуулугу сиздер, апалар, айымдар, эжелер, карындаштар, сиздерди 8 март аялдардын эл аралык майрамы менен дагы бир жолу куттуктаймын сиздерди. Бүгүн биз апаларыбызды, эже карындаштарды, анын ичинде кесиптештерди, сүйгөн өмүрлүк жарыбызды, анан таттуу кыз балдарыбызды куттуктап жатабыз. Аял жылмайса, аалам жылмаят. Президент Садыр Жапаров аялдардын эл аралык күнү менен куттуктады. Мамлекет башчысынын куттуктоосу. Кыргызстандын урматтуу айымдары, асылзат апалар жана ажарлуу эже карындаштар. Жадыраган жазды коштой кирип келген 8 март аялдардын эл аралык күнү менен чын дилимден куттуктайм. Табияттар туулаган төгөнгөс мээри менен көнөргүс арулуктун ээси болгон аялзат үй бүлөнүн түмөн түйшүгүн эле эмес, жер жүзүндөгү бейпилдикти, тынчтыкты бекем кармап турат. Дал ошондуктан эне жүрөгүнө бүтүндөй аалам батат эмеспи? Мына ушундай улуу касиет үчүн биз сиздерге өмүр бою милдеттүүбүз. Эне мээрими адам баласынын руханий жетилүүсүнө, адам болуп калыптануусуна үрөн себей турган, жашоосунда ишенимдүү таянычы боло турган асыл баалуулук. Асылзаттын дагы ушул образы бүтүндөй адамзаттын асыл наркы болгон эне тилибизди жатыктырып, аны кастарлап сыйлоого, бабалардан бери келаткан каада салт, үрп адаттарды аздектеп алып жүрүүгө, мекенинин чыныгы атуулук кылып тарбиялоого үйрөтөт. Ошентип аял коомдо өзгөчө орунду ээлейт. Ал камкор эне, мээримдүү жар, жоопкер кызматчы, демилгелүү жетекчи. Кыргыз элинин тарыхында аялзат өз мамлекетинин өсүп өнүгүшүнө эбегейсиз зор салым кошуп келген. Бүгүнкү күндө да аялзатынын катышуусуз экономикалык жана саясий кайра курууларды ийгиликтүү ишке ашырууну, элибиздин руханий дөөлөттөрүн кайра жаратууну жана өркүндөтүүнү, коомдун адептүүлүгүн бекемдөөнү жана улуттук мүнөздүн өзгөчөлүктөрүн, нарк населибизди сактоону элестетүү мүмкүн эмес. Ардактуу замандаштар, Кыргызстандын аруузат айымдары. Аял жылмайса, аалам жылмаят дегендей, сиздер жан дүйнө сулуулугуңуздар менен ааламды багындырып, ар дайым аруу тилектериңиздер менен жакшылыкка үндөп, албан иштерге шык дем берип келесиздер. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен куттуктайм. Сиздерге жана жакындарыңыздарга чың ден соолук, узак өмүр, бакубат турмуш каалайм. Бул дүйнөдө аялдардын ордун жана эмгегин эч нерсе менен салыштырып болбойт. Мурунку доорлордон бери эле адамзат жашоосундагы эң жакшы нерселер аял затынын дарегине багышталган. Эненин таманын алды бейиш деп айтылат. Энелер жөнүндө көбүрөөк сөз кылгыбыз келип турат. Мен апамдын бардык үмүт тилегин канчалык деңгээлде актай алдым, же актай албадым. Бул ой сана мени бүгүнкү күнгө чейин ойго салат. Энем бул өмүрдө тагдыр мени бирде бийиктикке чыгарып, бирде тайгаланткан учурда баарын жүрөгүндө катып, бар тилегин мага арнап жүрдү го деп ойлоймун. Алтын апаларыбызды эстесек, албетте көзүбүзгө жаш келет бүгүнкү күнгө чейин. Эч качан энелердин көз жашы төгүлбөй, мээримдүү жүзүнөн бакыттын нуру чачып жүрө берсин демекчимин. Үй бүлөңүздөрдүн алдында ар дайым бар болуңуздар, ажарлуу жүзүңүздөрдөн кубанычтын нуру төгүлүп турсун. Сиздерге бекем ден соолук, берекелүү узун өмүр каалаймын. Эми дагы бир жолу 8 март майрамыңыздар менен куттуктаймын сиздерди. Ар дайым бар болуңуздар.